Ассаламу алейкум. Урматтуу презентатор, спикер, спорт менен машыгасызбы? Ооба. Көрдүңүзбү, спорт менен машыгасызбы деген суроого мындай сыймыктанып менен ишенимдүү жооп бердиңиз да ооба деп. Дастан Бекеш суроо бергенде спирт ичесизби деп, арак ичесизби дегенде уялып, тартынып, иногда бывает деп. Чындап эле бул уяла турган эле нерсе. Мен бир тилегим ушул, элибиз такыр эле ичпей, биздеги өндүргөндөр деле, импорт кылгандар деле банкрот болуп калса экен деп эле тилек кылам, ачыгын айтайын. Жылына билесиздер, мына 50 000 адам Россияда ушул арак шарап ичкенден каза болот экен. Мен азыр бир кызыктуудай статистика таптым. Өзүн өзү өлтүргөндөрдүн, жанын кыйгандардын дээрлик 80% ушул спирт ичимдиктерин ичкен абалда болот экен да. 75% баягы тондогондордун, зордуктагандардын, киши өлтүргөндөрдүн, алар дагы мас абалында болот экен. Ошон үчүн өтө эле катуу рекламалабай эле коюңуздарчы. Мүмкүн болсо элди жакшылыкка чакыралы, жамандыктан кайтаралы. Андан кийин, мына мисалы Австралияда деле түндүк аймактарында лицензиясы бар гана мекемелерде ичкенге укук бар. Мындай көчөдө көрүнгөн жерде, ресторандарда иче бербейт. Ушундай бир саясатты да ойлонсоңуздар жакшы болот эле. Керек болсо мен Америка Кош Штаттарында окугам, ал жакта да кургак зоналар деп коет. Сухие зоны деп. Такыр тыюу салынган жерлер бар да. Элдин ден соолугун ойлой эле, мен бул мыйзамга каршы да болуш бербейм, макул да добуш бербейм. Ушу тилегим эле ошол, өтө катуу рекламалап, элди журту бир улабасак экен. Колдон келсе айта жүрсөңүздөр, эми чыгарып атабыз, экономика, экспортко багыттаңыздар. Бирок ички рынокто ушул болбой эле калса экен деп тилек кылып атам, ачыгын айтайын. Макул. Турула белгилеп кеттиңиз, бул реклама негизи закон боюнча запрещен бу алкогольный продукцияга.